Биздин үйдө сеники меникиси жок, экөөбүз ортодон табабыз дагы анан кийин ортого салабыз деген бул исламий акыйда эмес. Ал деген сөз башка маселеде дагы эркек киши айтса, койчу анаңы депчи. Эмнең кетет? Мен чечип берем депчи. Эгер аял киши күнөө иш кылып туруп тозокко түшө турган болсо, эркек киши аркасынан кете берет. Бул үй бүлөдө эркектин милдети жана аялдын милдети деген темада сүйлөшөбүз. Аял кишини өзүнүн баласындай жооптуу болуп эсептелгендиктен Куранда вадрибухунна деп да айткан. Аларды ургула деген аялдарды. Эркектер аялыңарды ургула деген. Ушуну мындай кыла берет да. Неге дегенде уруп болсо дагы күнөөдөн тыйгыла, туура жолго салгыла. Ушуга чейин эшикти ачты. Анан ортодон бирөө чыга алып туруп, жакшы эркек аялын урбайт, жаман аял эркектен кетпейт. Бул абал аркылуу болот. Куранда айтты, демек кайсы бирөөнүкү ушуга чейин жетет, ургула деген. Демек Аллахтын өкүмү кылып атат. Вахжурухунна деген, мындайча айтканда бөлүп койгула, капа болуп койгула. Ар-риджалу каввамуна алан ниса. Эркек кишилер аялдарга жоопкер, башчы деген. Ошентсе, онда аялдар эмне кул болуп калабы? Эркектерге ушунчалык возможность берип коюптур. Кул болуу дегенде жок. Аял киши эркекке моюнсунуп атканда, эркекке кул болдуну аткарбаш керек. Аял киши, эркек киши Аллахка кул. Бул дүйнө бир системалуу жашаш үчүн, мыйзамга түшүш үчүн бирөөнү амыр сап калганда Алла Таала. Үйдө эркек сен башкар, аял сен башый деген. Эгерде сажда кылыш пенделерге болгондо бири-бирине, аял кишини эркек кишиге сажда кылдыртпакмын. Ошон үчүн маселе үйдө эркектики сөз болсун деп ушул өкүмдөрдү Алла Таала түшүргөн. Муну да амалга алсаң, аялдар дебеленип калыптыр, укугу эркек киши кулбу дегенде жок. Эркек кишиге кул эмес. Керек болсо эркек кишини тоготпошу мүмкүн аял киши, бирок Аллахка кул болгондугу себептүү моюнсунду. Ошентсе кишилер жүрөк жеңил болот. Мен Аллахка кулмун. Ошол себептен Аллах Таала буйруду, мен ага жооптумун. Андан кийин хадис бар. Ал-мар'ату фи байти завжиха ра'iyyatun. Аял киши күйөөсүнүн үйүндө жоопкер, мас'улатун ан ра'iyyatihi. Өзүнүн жоопкерчилиги астында жооп берет. Үйдөгү эмне нерсе болсо аял киши жооп берет. Жана дагы хадис бар. Эгер аял 5 убакыт намазын окуса, орозосун кармаса, саллат хамсаха дейт, хафизат фаржаха, абирин сактаса, атаат завжаха, күйөөсүнө баш ийсе, бул бейиштин каалаган эшигине кирет дейт. Эми экинчи тарабын өтөйлү. Экинчи тарап эркек кишилердин милдеттери аялга ар-раджул ра'ин ала ахли байтихи. Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкер. Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкер, ва хува мас'улун ан ра'iyyat, мас'улун анхум. Ал эркек киши ага жоопкер. Эмнеге жоопкер? Керек болсо аял кишинин жеген, ичкенине, жашаган жерине, ахиретине дагы жоопту. Эгер аял киши күнөө иш кылып туруп тозокко түшө турган болсо, эркек киши аркасынан кете берет. Аллах Таала Куранда я юхаллазина аману қу анфусакум ахликум ва ахликум нара. Аллага иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Жана айтты Алла Таала аял кишиге жоопкер, эркек киши башчы. Керек болсо ургула деген да аяттар. Эми бирки тарабын карасаң, эгер аял киши зына кылып жүрө берген болсо, аял киши жолук салынбай жүрө берсе, аял киши гыйбат кылып жүрө берсе, аял киши намаз окубаса, эркек киши аркасын тозокко кирип кете берет. Күйөөсү кирип кете берет. Ошончолук деңгээлде жоопкер кылган. Жана аял киши көчөгө чыгып иштештин кереги жок. Эркек киши толук аны бакканга милдеттүү. Алал маулуд лаху ризкухунна ва кисватухун. Ага төрөп берген аялдарды кийимин, жеген ичкен эркек багыш керек. Биздин үйдө сеники меникиси жок, экөөбүз ортодон табабыз дагы анан кийин ортого салабыз деген бул исламий акыйда эмес. Аял киши өзүнүн милдетине жетип аша албайт. Үйдө эркек кишинин кийимин тазалап, кирин жууп, тамагын кылып, баласын караганы кеч кирет өзүчүн. Аны көчөгө чыгарып иштетип, анын пулун жеген эркекке жарашпай калат алчы. Акчаны эркек киши табып, аял кишини бардык финансы жагын чечип турсаң, башы ятта. Мисалы, иштеген аял кишилер бар го, директори башка бирөөнүн күйөөсү алчы. Неге кеч калдың?
деп, не мынаны кылбадың деп туруп катты урсам, хоп шеп деп атат. Неге деген акча төлөйт да. Бир жеринен эркек алданып калыш керек. Мен иштей берейинчи, кичине алаксыз үчүн дегенге ишенбеңиздер. Неге деген алаксыз үчүн эле иштейм деп туруп, эртең бүрсүгү мен дагы иштеп атам деп топулам чыгат. Ошого алаксыз үчүн болсо эми эле, алаксыз үчүн болсо илим ал. Мен сени илим алган жерге көрөм. Анда болсо китеп апарып берем деп туруп, алаксызда тургандын ахиретке пайдалуу жерлери көп. Алаксыз үчүн деп туруп, эртең аял киши көбүрөөк пул табып, эркек кишинин караганда экеси көп тапкан болсо айтат да. Сен иштеп эле койчу, үйдө эле карап отуруп турчу дейт. Же болбосо канча акча кетет ошого депчи. Бир агабыз бар эле өзү, спринтер айдайт экен. Аял ушу алаксыз үчүн эле деп ишке кирген дагы иши жүрүшүп кеткен. Эркек кишиден 3 эсе көп акча табат. Бир күн мен заказга кетип аттым эле десе, барбай эле койчу, ушу заказыңды мен берем. Каяка Жаллабадка заказ 10 миң ма, 10 миң сом, банкка которуп койду. Болду, жал түгөндү алчы. Ал деген сөз башка маселеде дагы эркек киши айтса, койчу анаңы депчи. Эмнең кетет? Мен чечип берем депчи. Ошого эркек киши аз болсо дагы өзү жеткирип берген аракет кылыш керек. Мына ошондо шар'ий көз карашта дагы талаптарды койсо, талабына жетет иншалла. Анан дагы эркек кишинин немелеринен, милдеттемелеринен пайгамбарыбыз айткан, бул Амр субханалла, Абдулла ибн Амр Акса мечитинде этикафка отуруп атканда буга айткан экен Имам Ахмад. Үй бүлөңүн тамак аштарын жайлап койдуңбу дегенде, жок, тобокел кылып келдим дегенде, баргын деген. Үйүңө барып, үй бүлөң курсаң тогозуп кой. Мен пайгамбарыбыздын айткан сөзүн укканмын. Кафа бил мар'i ифман. Адамга күнөөлүгү жетиштүү чоң күнөө болуп калат. Үй бүлөсүн жөн эле таштап койгон. Нахл сүрөсүнүн 21-5-аятында ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزارهم الذين يضلونهم بغير علم. Кыямат күндө билбей туруп кылган күнөөлөрү дагы эркек кишилерге жүктөлүп берилет. Эгер аял киши ката иш кылса, аны жооптуу болгон күйөөсүнө жүктөлүп берилет. Ошондуктан эркек киши анын күнөөлөрүн көтөрө албаган болсо, дүйнөдө эле секин чечилип алыш керек. Болбосо ошого жооптуу болуп чуркаш керек. Ошого жараша аял киши дагы жогоруда айткан Аллах Тааланын айткан аяттарына жооп бериш керек. Аллах Таала Куранда яума яфиррул мар'у мин ахих. Кыямат күндө адам өзүнүн бир тууганынан качат, ва уммихи ва бих, атасынан жана апасынан качат, жана ва сахибатихи ва баних, кыяматта аялынан качат, балдарынан качат. Неге качат? Анын күнөөсүн көтөрүп калбайын деп качат. Бүгүнкү бир кыска убактыбызда эркек кишинин дагы аял кишинин дагы милдеттерин айттык. Эмнеге милдет дегенде, экөөнүн бири-биринин алдында милдеттемелери бар, бири-бири кыла албай турган деңгээлде. Бирок бир көз караш менен караганда бул дүйнөдө эркек кишинин хан катары көргөзүлгөндөй болуп турат. Бирок кыяматтагы жоопкер жагын караганда эркек кишиде жүк оор. Ошол себептүү аял киши ошол кыямат үчүн ырайым кылып күйөөгө баш ийиш керек. Анткени антпесе кыяматта дүйнөдөн кечке бала чакасынан бери багып, анан кыяматта эми күнөөсүн көтөрүлүп калса, бул чынын айтканда зулум болуп эсептелинет. Аллах Таала өзү сактасын. Пайгамбарыбыз акыркы хутбасында иттaqu фин ниса, аялдардын акысында Аллахтан корккула деп айткан. Фа иннахунна аванун индакум, алар силердин алдыңарда кызматчы деп айткан. Аял кишилердин акысында силер корккула, ырайым кылгыла деген, бирок сөздү караңыздар, ал силердин алдыңарда кызматчы. Аван деген сөз кол астыңарда кызматчыдай турат деген. Ошондуктан өз ордунда кылып кызматын кылыш керек. Бу жерде силердин алдыңарда ал султан, башчы деген эмес. Кызмат кылат, кызматына жараша иншалла жооп бериш керек. Көбүнчө ошол динди түшүнүп калган үй бүлөлөрдө, айрыкча медреселерде окуган эже карындаштарыбызда көйгөй бар. Мен кайненени карабайм, тигиге милдеттүү эмесмин деп. Пайгамбарыбыздын доорунда икрар болгон Фатима радыйаллаху анху тегермен тартып, кир жууп, башка кылган. Айша радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын кирлерин жууган. Эч бир учурларда сен буга милдеттүү эмессиң, муну өзү карап алат деген эмес. Бири-бирине ла тансал фадла байнакум деп Аллах Таала Куранда айткан. Бири-бириңердин ортоңордо артыкчылыктарды унутпагыла деген. Ошол артыкчылык үчүн болушунча бири-бирине подход кылыш керек. Мына ошондой бири-бирине урмат, сый, урматтуу болуп эсептелинет. Аллах Таала барыңыздардан разы болсун.